Рахмат. Кийинки сөз депутат Шайназаров Тынчтык Ибраимовичте. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшөкеевич. Жакында 2 жыл болот премьер-министр болгонуңузга. Бир да жолу мен сизге кирип, бирдеме суранган эмесмин, туурабы? Себеби жумушуңуз көп. Кирип, ашыкча бир тоскоол болбойм деген ойдо мен бир да сизге кирген эмесмин, чалган да эмесмин. Андай кылганымдын себеби кол астыңызда мамлекеттик органдардын жетекчилери иштейт. Биз аларга кайрылабыз. Мамлекеттик органдын жетекчиси сөз бергенде ошо сөзүндө туруш керекпи? Бул сизге суроо. Туруш керек. Да. Эгерде жасай албаса, ал сөздү бербеш керек. Себеби кол астыңызда иштеген жетекчилердин кол астында 1000 деген кызматкерлер бар. Мисалы, аргументированный жооп положительный болобу, отрицательный болобу, мен аны сый менен кабыл алам. Бирок кээ бирки учурда сиздин министрлериңиз, жетекчилер айткан сөзүндө турбайт. Бул жалганчы деп мен аларды ушундай бир эсептейм да. Анан азыр контрабанда деп айтып калдыңыз. Жакында 1 жыл болот. Мына чек ара кызматынын жетекчиси отурат, ошо кызматкерлерге рахмат, эгерде алар кармабаганда контрабанда кетет эле. Мен даже уялып калдым, Мухаммедкалы Дүйшөкеевич, бул теманы 1 жылдан бери көтөрө берипчи. 1500дөн ашык эшектин териси кармалат. Нарында. Ага документтерди артыңызда отурган ветеринарный кызматтын жетекчиси Жумаканов даярдап берет. Ошо документ негизинде кетип атканда ал кармалат. Мен бул кишиге канча деген суроолорду бердим. А болуптур эми, кетиптир. А эти каякта? Аны эмне кафелерге таратып бердикпи? Где акт о захоронении, об уничтожении дегендейчи? Каржы полициясы кылмыш иш козгоду. Жыйынтыгы менен кыскартып койду. Мен 2 жолу запрос бердим. Орун басар Жамгырчиев деген бар экен. Мага мынандай жооп берип койду да, козголду, анан кыскартылды деп. Мухаммедкалы Дүйшөкеевич, мен 14 жыл андай маалыматтарды жазып жүргөм да, мени алдай албайт да. Эми жыйынтыгында убакыт кетип атабы? 1 ай күтөм мен ал жоопту. Мына жакында 1 жыл болот. Азыр мен башкы прокурорго кайрылдым. Мага так маалымат бергиле. Ошол жумуш боюнча күнөөлүү мамлекеттик кызматкерлердин кыймыл аракетине юридикалык баа бергиле. Күнөөсү жок болсо күнөөсү жок, күнөөсү бар болсо күнөөсү бар деп. Бир жок дегенде бир жооп бериш керек да. Игнорировать этпейчи. Анан эми мады боюнча мына таза суу канча? Мына президентибиз баягы сиздердин стратегияңар боюнча таза суу менен камсыз кылабыз дейт. Мадыдагы таза суу кеткен трубалар бүгүнкү күндө ачык. 10 000 сом кетет ошону жаап койгонго. Канчадан бери айт. Жана эшектин териси менен эти жөнүндө аны Мен жооп берип коем. Урматтуу Тынчтык Ибраимович, бул жөнүндө маалыматты бергенбиз. Бул туура. Кытайга кетип бара жаткан малдын териси менен ошол жанагы ошол компания өзү кошуп алганда, буга биздин эч кандай тиешебиз жок. Биз буга ветеринардык сертификат жазылган эмес. Муну ошол жерде кармаган, эгерде ветеринардык сертификат жазылса, биз кетирсек, анда биз жооп берели. Бул биринчиси да. Экинчиси, Тынчтык Ибраимович, экинчиси бизде түрүү чыгарганга уруксат берип атабыз, ошол бизде союлуп кетпесин депчи. Бизде союлуп, анан эттери баягыдай бир 2015-жылы ушундай факты кармалбады беле. Ошого жол бербөө максатында биз түрүү уруксат берип атабыз. Эгерде ким чыгарам десе, баары кайрылат. Ага түрүү биз ветеринардык сертификат жазып беребиз. Ветеринардык санитардык талаптарга ылайык. Ал эми берки эшектин териси кармалган боюнча биздин сертификатыбыз жок, ага биз жазган эмеспиз. 10 секунд отурсаңыз беребиз ордуңузга. Мунун 10 секунд берилдесе ордуңузга отурсаңыз. Урматтуу премьер-министр, биринчиден ал жерде малдын териси болгон эмес, ал жерде андатыр. Андатыр каяктан. Анан кийин андатыр деп туруп, анын ичине эшектин терисин коюп салып атат. Чек арада чыгып атканда Рахмат. Мухаммедкалы Дүйшөкеевич, мен жооп берип коеюн.
Бул жерде тактайлычы. андатырдын терisi туура, андатырдын терисине жазылган, ал Казакстандан кирген бизге. Бизден транзит болуп кайра Кытайга чыккан. Ага ветеринардык тастыктоо сертификат жазылган бар. А бирок ошол териге жанагындай эшектин терисин кошуп алган компания. Бул боюнча биздин эч кандай тиешебиз жок. Бул боюнча биз прокуратура органдарына дагы бардыгына жооп бергенбиз. Бул боюнча ал биз жооп бербейбиз чындыгында. Урматтуу депутатка да кат жүзүндө берип койсоңуз ушул маалыматты. Кат жүзүндө берип коелу баарын кайра кайталап. Берсеңиз ушул маалыматты. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Баяндамада жакшы маалымат берилди. Бул эми цифровизация жасалып атат, иш жылып атканын көрүп атабыз. Фискализация багытында иш жүрүп атат. Таможенный контролду күчөтүп атасыздар, анда заманбап оборудование киргизип атасыңар. Эл аралык деңгээлге тиешелүү лабораториялар түзүлүп, азыр жанагындай өзгөчө айыл чарба продукциясы биздин чет өлкөлөргө экспортко дагы жакшы жардам берип атат. Спирт ичимдиктерин, амнистия капиталы, муну баары жакшы. Бизнес ледилерге жакшы жардам беребиз деп атасыңар. Бирок бизнес ледилердин күйөөлөрү бизнес менен заниматься этпесин да, ошону жакшылап карап койгула. Андан эми эң оболу экономикалык маселелерден көтөргөн жоксуңар да. Ошол фискализация, контроль кимде жасайбыз, эгерде субъектлер азайып, чыгып кетип атса, жумушчу орун, социалдык төлөмдөр, ушул өндүрүштү өндүрүү боюнча кандай пландар бар? Эмне пландар бар? Жаңы бюджетке канча киреше алып келет? Ошого жооп берип койгулачы. Шошонкулович, азыркы мен баяндамамда экономика эмес, бюджет жагына эле токтолдум. Бирок жана сиз айтып аткан, конечно, жумушчу орун түзүү, өндүрүштү ачуу, атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо боюнча ошо экономикада өзүнчө программабыз бар. Бул боюнча да өткөндө мен айтып кетип эле, биз кеминде 2020-жылы 250 миллиард сомдун тегерегинде инвестиция тарталы деген өзүбүздүн программабыз турат. Ал жерде 1 миллиард доллардын тегерегинде бул сөзсүз түрдө жеке жак менен. Андан тышкары жана мамлекеттик кепилдик менен келип аткан программа ПГИ деп атпайсызбы, ошол менен. Анан жана мен айтып аткан механизмдер, капиталдык салымдар, ушулардын баарын ошол биз өзүбүздүн экономикада сөзсүз түрдө өндүрүшчүлөрдү колдоо боюнча механизмдер да. Анын эми абдан көп, аны Эми муну баары тең ички дүң продукцияны көбөйтүш керек да, туурабы? Анан кантип биз бюджетти азыр айырмалап, экономикадан айырып карайбыз. Анда болушу мүмкүн эмес да. Бюджеттин өзөгү экономикада. Бул киреше булактары да. Анан эми промышленность боюнча ФУГИни бир нече жолу укуктук. Экономика министрлигин, вице по экономике буларды дагы бир нече жолу фракцияда да уктук. Бирок бир жакшы мындай алгылыктуу иш болбой атат да, ушул багытта. Канча мамлекеттик мынагы ишканалар бар, или мамлекеттик акциялар, контроль пакет мамлекеттеги ишканалар иштебей атат да, гана бир экөөнү көрсөтсөңөр жакшы болот эле да. Шошоңул туура айтасыз. Мамлекеттин үлүшү бар компанияларды өзгөчө мен ойлойм быйыл КЧП боюнча азыр биз 2 банк менен иштеп аягына чыгып калдык. Манас аэропортуна инвестиция тартуу боюнча. Ал жерде канча миллион доллар болот, эми аны азыр инвесторлор өзлөрү айтат. Мындан тышкары мына Алтын Альянс жакында жумушка кире турган. 500 миллион тегереги болот. Мындан тышкары мына декабрдын башында 10-на чейин капсула салабыз. Баягы логистикалык борбор боюнча ат башыдагы 280 миллион доллар. Эти Бакырга азыр келип кетти жетекчиси. Эти Бакырда 100 миллион долларлык алтынды иштетүүчү фабрика салынат. Ошону менен жана руда чыгарып аткандын баарын токтотобуз. Ага чейин биз айтып атабыз, силерге колдоп берсеңиздер, биз салыкты киргизели, фабрика бүткөнгө чейин. Алтын жана башка баалуу металлдарды чыгарып аткан рудалардын баарына салык киргизели. А фабрика болсо 1,5 жылда бүтөт деп атат. Мына капсуласын жакында салабыз. Мындан тышкары абдан көп. Бул жерде эми
чаараттыкын айтып атабыз, зап, Шыралжын жана башкаларды абдан көп. Тоо кен боюнча эле абдан көп бизде. Ушунун баарын 20 жыл жылдырабыз биз. Эми жакшы, урматтуу премьер-министр, мунун баары тең гидроэнергетиканы, энергетиканы, тоген багытты дагы сөз түрдө иштерди ыкчамдатыш керек. Себеби мына бизде эки чоң налогоплательщик бар, Кумтор менен Мегаком. Буларга замена, буларга альтернатива, булардан бөлөк да ушундай маанилүү чоң бир производстволорду ачышыбыз керек да. Андан бөлөк дагы маселе. Трансформация маселеси. Мына канчадан бери көтөрүп келем. Трансформация маселеси. Мына таза суу боюнча дагы жакшы иштер алып барылып атат. Мына бүгүн дала айылдарда, аймактарда, айыл өкмөттөрдө суу, таза суу келип атат. Ишке ашып атат. Бирок трансформация маселеси бюрократия. Айлап, жылдап өтпөй атат. Иса Шашаңыз, бул боюнча мына Кубатай өзү баш болуп трансформациянын экинчи этабын алып келели деп атабыз сиздерди. Биринчи этабын колдоп бердиңиздер да 2009 31 июлга чейинкисин. Калганын мына экинчи этап менен чечели деп атабыз. Бул жерде эми жарандарыбыз үйлөрүн салды, далайда жерлерибиз басып алынды, салынды, бирок анын эми социалдык маселелер абдан көп болуп атат, муну чечишибиз керек. Экинчиси, жакында биз чечим кабыл алдык. Айыл өкмөт менен райондун акимине берели деп атабыз. Мисалы үчүн көрүстөндүн маселесин чечүү, жанагы таштандыларды, мусорду, свалканы чечүү, анан таза суу маселесин чечүүнү биз айыл өкмөт өзү чечсин деп атабыз. Аны эми өкмөткө келип атат. Өкмөт кайсы жерде көрүстөн болот, кайсы жерде таштанды болот, аны айыл өкмөт өзү чечиш керек да. Мына ушул механизмдин баарын айыл өкмөт менен акимге берели деп чечим чыгарып атабыз. Анан өткөндө мен жарайт эми бул ишти трансформацияны жана айылдарды өнүктүрүү боюнча дагы ошол маселени трансформация чечиш керек. Карыз, МИСтин кайтарбаган бюджеттик карызы. Эмне болду, ошого жооп бериличи? Өткөндө МИСтин карызы боюнча айтып бердик, карызы бар. 8% менен берилиптир. Азыркы күндө просрочкасы бар. Бирок анын үстүндө иштеп атабыз. Кайтарганга бүт аракет кылып атабыз. 10 секунд. Керектүү. И соцфондко канча карыз? Просрочкасы 50 миллион сом. Бардыгы 200 миллион сом. Остаток азыр 160 миллион сом, просрочкасы 50 миллион сом, ушундай болот. Дагы 200төн карыз экен, 200 миллион, соцфондко 55 миллион. Доолубайсыңарбы? Бюджеттин сууда бул. Суда болот. Качан доолойсуңар? Качан өндүрөсүздөр? Өндүрүп атабыз, процедура боюнча өндүрүп атабыз. Бирок азыркы күндө просрочкасы бар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, танапис жарыялайынбы же иштей берелиби? Ана регламенттин беренесин алайык, 15 мүнөттүк танапис.